Чек арадагы окуяда каза болгон жарандардын үй-бүлөлөрү үчүн 36 турак үйдүн курулушу башталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 28-29 апрель күндөрү чек арадагы куралдуу жаңжалда каза болгон 36 жарандын үй-бүлөлөрүн ар тараптуу колдоо боюнча демилгесинин алкагында бүгүн 9 майда Баткен шаарында 36 турак үйдүн курулушу башталды. Турак үйдүн капсула салуу аземине Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунун чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамуржан Рахимов, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев, Ихвас курулуш компаниясынын өкүлдөрү, ошондой эле чек арадагы окуяда каза болгон жарандардын жакындары катышты. Курулуш үчүн шаардык мэрия тарабынан Четбулак кварталынан 2 гектар жер ажыратылды. 4 бөлмөлүү ар бир үйдө жашоочу үчүн бардык шарттар жана короосу үчүн 6 сотуктан жер каралган. Аймакка бала бакча жана сейил бакта курулат. Турак үйдүн курулушу Атамекендик Каганат Инвест холдингинин Ихвас курулуш компаниясы тарабынан башталды. Курулуш иштерин 2 ай аралыгында бүткөрүү пландалды. Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы.